Кумалак, уураган өмүр. Күндөрдүн биринде Карагөздүн классына Асан деген жаңы окуучу келди. Ал абдан таланттуу бала болчу, бирок мүнөзүнөн улам көп учурда башына мүшкүл түшчү. Карагөз дароо эле Асанды жактырбай, ага терс мамиле кыла баштады. Окутуучу дайыма анын ишин сындап, ага төмөн баа коюп, бүткүл класстын алдында кемсинтип жүрө берди. Асан каталарын оңдоого аракет кылды. Бирок Карагөз өзүнүн мугалим экенин кээде унутуп калып, окуучуга карата катаал мамилесин уланта берди. Убакыттын өтүшү менен мугалим менен окуучунун мамилеси ого бетер начарлап кетти. Бала сабактарды таштап, жаман баала баштады. Ата-энеси тынчсызданып, мугалим менен сүйлөшүүнү чечет. Карагөз Асандын ата-энесине өзүнүн абалын түшүндүрүп, балдарды ушундай жол менен гана тарбиялоого болоорун айтты. Бирок баланын ата-энеси мындай мамилеге нааразы болуп, уулун башка мектепке которууну чечет. Асан башка мектепке которулду. Ал жерде аны достук жана түшүнүү менен тосуп алышты. Жаңы мугалимдер жана классташтары менен тез тил табышып кетти. Ал жакшыраак окуй баштап, көп өтпөй класстагы эң алдыңкы окуучулардын бири болуп калды. Күндөрдүн биринде райондук олимпиада өткөрүлүп, өз мектебинин мыктысы катары Асан сынакка келген. Ал жерге Карагөз дагы өз окуучуларын жетектеп келген болчу. Мурдагы классташтарын көргөн Асан чуркап келип эле достору менен амандашып калды. Көптөн бери көрүшпөгөнгө кыйла сурашып турушту. Коңгуроо чалынып, сынактын башталышынан кабар берилди. Асан болсо мурдагы мугалими Карагөздү карабай өтүп кете берейин деди, бирок мектептеги эреже боюнча улууларга сөзсүз салам берүүсү шарт эле. Саламатсызбы деп койду. Жаман көрсө да Карагөз эжеге Асандын салам беришин достору кубаттагандай болушту. Карагөз жаалик ала албай, окуучулардын алдында ыңгайсыз болгонсуду. Чынында Карагөздүн мүнөзү оор болчу. Ал ачуулуу жана көп учурда башкаларга сабырсыздык көрсөткөн. Ал жаңы жамаатка ишке келгенде кесиптештери анын татаал мүнөзүн дароо байкашкан. Карагөздүн катаал билдирүүлөрү жана өзүнүн башкалардын оюн сыйлабагандыгы мугалимдерди таң калтырган. Көп өтпөй жамаат анын жагымсыз жана чыр чатакка жакын адам деп эсептеп кача баштады. Акыркы күндөрдө аны менен кесиптештери сурашпай деле калышкан. Ал барбы жокпу, мектепке келеби келбейби, кызыккан жан жок. Анын мынтип жамааттан өзүнүн өзү четтеп калганын башка мектептердеги мугалимдер дагы билип калган эле. Ошол себептүү райондук сынакка келген башка мугалимдерге аралаша албай Карагөз жалгыз турду. Сынакка берилген убакыт аяктап, окуучулар сыртка чыгышты. Жыйынтыкты уга кетели деп, балдар бактын ичинде көлөкөгө турушкан. Бир топ убакыттан соң билим берүү бөлүмүнүн адиси чыгып, Асандын биринчи орунду алганын жарыялады. Бул кабар Карагөздүн көкүрөгүнө найзадай эле сайылды. Жер жарылып, ага кирип кетпеди. Ансыз да көпчүлүккө кошула албай араң турган неме жүзү кызарып, Асандын апасынын көзүн карай албай басып кетти. Бурулганда эле арт жактагы мугалимдер тараптан "Сага аздык кылат" деген какшык аралаш сөздөр болду. Унчукпай кете берсе болмок, бирок анын мүнөзү сабыр дегенди билбейт да. Артын карап сүйлөнүп алды. Анысы деле аброй алып келбеди. Тескерисинче, көлөкөдө отурушкан окуучулардын алдында өзүнүн деңгээлин көрсөттү. Белгиленген убакытта мектепке келип, сабагын өтөт да кайра кете берет. Аны чогулуштарга катыш деген эч ким жок. Көпчүлүктөн бөлүнүп калган үчүн жүрөгү сыздап, эч ким жок жерде, айрыкча үйгө келгенде ыйлап алат. Бирок кайра эле өзүнүкүн туура көрүп, багынгысы келген жок. Мектептин тазалыгын караган аялдардын жанынан өтүп баратып, аларга өзүнүн көңүлү көтөрүңкү экенин көрсөткүсү келди. Чынында анын мектепке келген ар бир күнү жагымсыз эле.
Ошентсе да макамы боюнча төмөн турган аялдардын абалын сурап, келгиле эстеликке сүрөткө түшүп алалы деп айтып алды. А болбосо бул аялдарды кара көз мурда көзгө илчү эмес. Эми мынтип турмуш өзү басайтат турбайбы? Бир күнү мектептин мугалимдер отуруучу бөлмөсүндө жагымсыз окуя болду. Анын кесиптештеринин бири кокусунан кара көздүн кийимине чай төгүп алды. Атайлап кылбаган соң кара көз ага жаман сөз айтпайды эле койсо болмок. Бирок анын ордуна кыйкырып, этиятсыздыгы үчүн айыптай баштады. Анын аша чапкандыгына алган кызматкерлердин кыжыры келип, кырдаалды талкуулоо үчүн чогулуш өткөрүүнү чечишет. Жолугушууда кесиптештери кара көздүн жүрүм турумуна наразылыгын билдиришип, анын өзгөрүүсүн талап кылышты. Көпчүлүктүн койгон талаптарын эске алуунун ордуна кайра күчөп, ач кыйкырыгын салды. Улуу мугалимдердин бири: "Өзүңдү тарбиялабайсыңбы? Сенден билим алган окуучулар кийин кандай болот? Сени көргөн кыздар сага окшошуп калса кантебиз? Сабырдуу болгонду үйрөн. Жамаат менен ынтымактуу иштегенди үйрөн. Көп аңкылдаба. Мен 35 жылдан бери иштейм бул жерде. Сендейди деги көрбөдүк эле. Тарбия көргөн эмессиңби деги?" деп ачуу менен сүйлөдү. Мындай катуу жемени уккандан кийин тарсылдап басып бөлмөдөн чыгып кетти. Бул окуядан кийин кыйла убакыт өттү. Мектепте кайрадан жагымсыз жагдай түзүлдү. Кара көз сабак берген класстын окуучулары анын сабагына катышуудан баш тартышты. Ага да өзү айыптуу. Кыздар менен балдарга ат кое баштаптыр. Сабакты билбей калган балдарды келекелеп, калгандарга күлкү кылганды адатка айлантып алгандай. Кемсинтүүгө кабылган окуучулар мугалимдин мындай мамилесине таң калып, көңүлү чөгүп, акыры чыдам кеткенде мектеп жетекчилигине кайрылышат. Атайын түзүлгөн комиссия кара көздүн ишин, жүрүм турумун, окуучулар менен болгон пикир келишпестиктердин себептерин билүү үчүн териштирүүнү баштайт. Жыйынтыгында комиссия мүчөлөрү кара көзгө карата чыгарылган чечимди угузушат. Сенин сабак бергениңде сөз жок. Билимиң жетиштүү. Бирок ошол өзүң билген билимиңди балдарга жугуза албайт экенсиң. Окуучулардын көңүлүн эске алуу дегенде билбейт экенсиң. Булар бала да. Балага баладай мамиле кылуу керек. Балдардын башы көзүнө кииришип, эмне кереги бар? Сабагыңды өт. Тарбияны ата-энелери өздөрү берип алат. Айтор, эскертүү бердик сага. Эгер оңолбой турган болсоң, өзүңдөн көр. Кара көздүн мүнөзү оор болгондуктан көп учурда жалгыз калчу. Үйрөнгөн адаты дагы калбады. Ал башкалардын сезимдерин ойлобостон, тымызын сасык сөздөрдү жайылтып, көптөгөн адамдардын араздашуусун көмүскөдө уюштуруп жүрдү. Орой жана адепсиздиги токтогон жок. Күндөрдүн биринде жалаа менен бир мугалимдин жүзүнө көз сүйкөп салууну чечет. Бирок анысы ишке ашпай калып, кармалып калат. Окуу бөлүмүнүн башчысы: "Сен деги эмне деген адамсың? Бүткүл жамаатыбыз менен адам бол деп сурансак да, оңолбодуңбу? Ой, сенде деле бала бар. Сенде деле кыз бар. Жок дегенде өз балдарыңды ойлобойсуңбу? Кыздарыңды өзүмө окшоп калса, кантесиң? Ой, сен дагы эле апасың го акыры. Кыздардын келечегин ойлосоң боло. Сени көрүп, эшигиңе ким келет? Кыскасы, сага акыркы эскертүүнү беребиз", деди. Убакыттын өтүшү менен кара көз уламдан улам өзүнчө болуп кетти. Ал жамаат менен кечелерге барбай, достору менен баарлашууну токтотту. Анын жашоосу уламдан улам бос тартып, кызыксыз боло баштады. Тегеректегилер да аны жек көрүп, андан качууга аракет кылып калышкан. Эч ким аны менен мамиле түзгүсү келген эмес. Анткени ал ар дайым кимдир бирөөнү сөздөрү жана иш аракеттери менен капа кылууга даяр турчу. Мүнөзү өзүнүн бактылуу болушуна тоскоолу болуп жатканын түшүнбөдү. Дагы бир күнү мектептин башчысы: "Кара көз кайда?" деп кыйкырып калды.